Бегалы улуу Уркасым 1924-жылы Ак Суу районундагы Ак Булуң айылында туулган. Кезинде көл өрөнүндө атагы таш жарган манасчылар менен катарлаш сыйкырдуу манас айтуучулук шыкка кабылган айылдан чыккан манасчы болгон. Туаса манасчы быйыл 100 жашка чыкмак. Анын элесине арналган эскерүү иш-чарасы өзү туулуп өскөн Ак Булуң айылында өттү. Мындай манасчылар биздин мектебибизде да бар экен. Мындай манастар жагы чыга берсин, атабыздын арбагы ыраазы болсун, бала бакырасы, эли журту өнүп өссүн, эч нерседен кем болбошпасын. Кудай таалам ушулардын жакшылыктарын көп берсин айылыбызга. Дагы ушундай искусствонун адамдары көп болсун. Манас Баатырдын туулгандыгынан баштап Тайбурулдун чабышына дейри айтып, аны өз алдынча бийик көркөмдүктө жеткире алган манасчыга айылдагы орто мектепте атайын окуу классына Бегалы улуу Уркасым манасчынын ысымы ыйгарылган. Иш-чара мектептен эле бүткөн жок. Кыргыздын улуттук оюну көкбөрү боюнча мелдеш уюштурулган. Ага кошуна айылдардан дагы улак сүйүүчүлөр келип катышты. Оюнда аба ырайынын сууктугу тоскоолдук жараткан жок. Анткени уюштуруучулар тарабынан жеңүүчү командаларга жакшы байгелер коюлган. Ошо атамдын жылдыгын эскерип, быйыл тирүү болгондо 100гө чыкмак, 100 жылдыгын эскерип, ошо атама чакан бир улак уюштуруп, аймак аралык айылдардын ичинде ынтымак жаштарды ынтымакка үндөө максатында ошо спорттук ишине алдыга түрттүү максатында улак уюштурганбыз. Жакшы байгелер коюлган. Ошо буюрса улак кырсыгы жок, жакшы өтүп атат, жакшы маанайда, жаганга карабай жигиттер ойноп атышат. Спортто калыс оюн көрсөтсүн, жаштар мыктысы жеңсин. Ушуну менен бир гана атабыздын эскертүү эмес, бул манасты элге жайылтуу катарында да иш-чара өткөрүп атабыз. Манасчы Уркасым атанын 10 баласы, 39 небереси, 80 чөбүрөсү, 3 кыбырасы бар. Азырынча урпактарынан өзүндөй манасчы чыга элек, бирок кылым алмашкан соң сөзсүз дагы залкар манасчы жарылат деген үмүттөрү чоң. Талгат Токтомушев, Ильич Касейнов, Ысыкөл жаңылыктары.